Париждин эң белгилүү Эйфель мунарасынын чоң экранында шаардыктарга коронавирус менен күрөшүп жаткан адистердин сүрөттөрү көрсөтүлүп жатат. Жекшемби күнү тартылган бул видеодон мунарада орнотулган экранда вирус менен күрөшкөн адамдардын портреттери биринин артынан бири көрсөтүлүп жаткандыгын көрүүгө болот. Шаар бир нече жумалык карантинден кийин акырындык менен калыбына келе баштады. Россияда бет кап жана кол каптар метронун бардык бекеттеринде сатыла баштады. Жеке коргонуш шаймандары, кассалар, соода автоматтары жана соода дүкөндөрүндө сатылууда. Москва шаарынын мэри Сергей Собяниндин 7-майдагы буйругуна ылайык жарандар дүкөндөрдө, соода борборлорунда, коомдук транспортто жана таксилерде респираторлорду жана кол каптарды колдонууга милдеттүү. Дүйшөмбүдөн тартып Украинада карантиндик режимдин басаңдашына байланыштуу Киевдин көчөлөрү жана мекемелери кайрадан элге толуп кетти. 11-майдан тарта өлкөдө башка объекттердин сулуулук салондорунун жана коомдук тамактануу жайларынын ачык асман алдында иштөөсүнө жол берилген. Бирок ресторандарда үстөлдөр бири-биринен 1,5 метр аралыкта болушу шарт. Бир дасторкондо 2ден ашык адам болбошу керек. Дүйшөмбүдөн тартып Украинада стоматологиялык клиникалар, психологдун кеңселери, нотариус, юристтер жана соода борборлору, ошондой эле тамак аш аянтчалар менен көңүл ачуучу жайлар ишин баштады. Коронавирустун жайылышына байланыштуу биринчи чектөө чаралары өлкөдө 12 мартта киргизилген. Андан кийин алар бир нече жолу узартылган.